Жол кырсыгынан дагы 2 өспүрүм көз жумду, калгандарынын абалы оор. Бишкек-Ош автоунаа жолунун 390-чакырымында Каракөлдө жол кырсыгы катталып, 2 өспүрүм каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Субар Аутбек үлгүсүндөгү жеңил автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, жол четинде токтоп турган фуранын чиркегичин сүзгөн. Кырсыктан 5 киши жабыркап, алар Каракөл шаардык ооруканасына жеткирилген. 16 жаштагы 2 өспүрүм ооруканада каза болушкан. Калган адамдардын абалы оор экени айтылды. Россияда казак-орус чек-ара тилкесине жакын аймакта кыргызстандыктарга кол салуу болуп, унаалары талкаланганы боюнча видео жарыяланган. Билдирүүдө казак-орус мамлекеттик чек-арасына жакын Саратов облусундагы Азинки автожолундагы өткөрүү пунктунда айдоочулардын ортосунда кирүү тартибин сактабагандыктан чыр чыкканы айтылат. Чек-арадан өтүп Москва шаарына багыт алган 3 унааны Ершова калктуу пунктунун аймагынан мурда жаңжалдашып кеткен жергиликтүү таксисттер тосуп алышкан. Алар айдоочулар менен жүргүнчүлөрдү сабап, унаанын айнектерин сындырып, дөңгөлөктөрүн тешип, материалдык зыян келтиришкен. Бул факты боюнча Россиянын кылмыш кодексинин мүлктү атайлап жок кылуу же талкалоо деген беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Укук коргоо органдары тарабынан күнөөлүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Дөңгөлөктөрүн тешип салыптыр. Машинаны чүрбөстөн жол тосуп чүрбөстөн бардын салыптыр. Азыр бардын байн салып кетиптир, ичинде пассажирларды. Азыр биздикилер токтодук. 2 машина, бир 3-чү машина кетиптир. Баткенде 15 суткага камакка алынган жаранды милиция кызматкерлери кыйноого алган. Бул туурасында жабырлануучу өзү кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго билдирген. Маалым болгондой, 1977-жылы туулган жаран мыйзамсыз кармалганын, 2 күн милиция кызматкерлеринин иш бөлмөсүндө отурганын айткан. Ал аз келгенде ички иштер башкармалыктын жетекчиси, анын орун басары жана ыкчам кызматкери тарабынан кыйноого алынган. Жабырлануучуга карата 4-сентябрга чейин 15 суткага камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Арыз боюнча УКМКнын кызматкерлери Баткен шаардык ички иштер башкармалыгына барышып, кармалган адамдын көкүрөгүнөн, далысынан жана колдорунан ур токмоктун изин аныкташты. Бул окуя боюнча материал прокуратурага өткөрүлүп берилет, дешет кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордон. Таласта 17 жаштагы кыз кош бойлуу болуп калды. Маалым болгондой, 28 июнда Талас районунун Манас айылынын тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анда 2005-жылы туулган кызы ошол эле айылдын 19 жаштагы тургунунан боюнда болуп калгандыгын билдирген. Аталган факты Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иши башталган. Текшерүү учурунда 24 апталык кош бойлуу экендиги аныкталган. Кыргызстандык азиз спортчу Жалалидин Абдувалиев триатлон боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул тууралуу спортчу өзүнүн баракчасына жарыялады. 18-21 август күндөрү Словакиянын Шамарин шаарында өткөн турнирде Абдувалиев коштоп жүргөн адамы Мырзабек Орунбаев менен бирге жеңишке жетти. Ал 2 километр суда сүзүү, 80 километр велосипедте жана 18 километр чуркоо боюнча мелдешке катышкан. Кыргызстандык спортчу аны жалпысынан 5 саат 29 мүнөт 38 секундта басып өткөн. Бул категория менен Абдувалиев 1-орунду ээлеп, алтын медаль тагынды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларустун башкы көзөмөл органына өлкөнүн качкын президенти Курманбек Бакиевке карата аскердик соттун өкмүн тануу жана аткаруу боюнча өтүнүч кат жолдоду. Маалыматка караганда, мурдагы президентти жоопко тартуу өтүнүчү менен Беларуска 4 өтүнүч жөнөтүлгөн. Беларус тарап Бакиевти саясий себептерден улам куугунтукка алды деп эсептеп, аны экстрадициялоодон дагы бир жолу баш тартты. Беларустун жогорку соту арызды канааттандыруудан баш тартты. Алар анын соттолушун саясий себептерден улам куугунтук катары баалашкан деп билдирди Кыргызстандын башкы прокуратурасы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голд Компани ишканасынын сырттан башкарууну тартибин жокко чыгарган буйрукка кол койду. Бул тууралуу аталган компаниянын басма сөз кызматы кабарлады. Документте улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги жана анын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк 2 апта ичинде 2 жылда жасалган иштер тууралуу отчет бериши керектиги белгиленген. Эске салсак, Центерра Голд компаниясы башкарып келген Кумтөркенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган.
Кийин Centera Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Gold Company ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. 2022 февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн Улуттук көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Бүгүн 25 августта Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын утурлай КМШ жана ЕЭП өлкөлөрүнүн жаштарынын форуму өтүдү. Анын ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович катышты. Акылбек Жапаров иш-чаранын ачылышында сөз сүйлөп, КМШ жана ЕЭП жаштарынын күн тартиби Евразиялык интеграциянын жаңы векторлорунун бири экенин белгиледи. Бул форум Кыргызстандын демилгеси менен Евразиялык экономикалык биримдиктин органдарында төрагалык кылуунун алкагында өткөрүлүүдө. Жаштар форуму мындан ары да уланат деп ишенебиз. Бүгүнкү форум 500дөн ашуун катышуучуларды топтоду. Араңыздарда КМШ жана ЕАЭП мейкиндигинде өз ара пайдалуу кызматташтыктын жана интеграциянын туруктуу өсүшү үчүн көп күч аракетин жумшап жаткан адамдар бар, деген Акылбек Жапаров. Урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, бизди социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрүп жазылсаңыздар болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Саламатта калыңыздар.